болуп койдот көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Эми үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн өзгөчө күнүңөрдү тартып келгиле. Мынакей сага кандай кызыктуу тапшырма. Эмнени тартсам? Мен аттракциондордун паркын тартам. Эмненин паркын? Аттракциондор дейсиңби? Аттракциондордун. Ал деген момундай чоң айлампа. Ой тобо! Мен шаарда жүргөндө ушундай айлампаларга түшкөм. Бул чыныгы майрам болгон. Менин эң өзгөчө күнүм. Мен болсо апам жана атам болуп катамаранга түшкөнүбүздү тартам. Ысык көлдү эң сонун болгон. Анан биз сууга түшүп, күнгө күйгөнбүз. Бермет. Сенчи эмне тартасың? Менби? Мен билбейм. Ойлоно элекмин. Менин кызым эмне мындай көңүлсүз? Жөн эле. Сен эмнеге эч нерсе тартпай атасың? Мен сага жардам берейинби? Мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Анан биз чогуу бир нерсе тартабыз. Балким секирчек коенекти тартабыз. Жок, Анда көзгө көрүнбөстүбү? көзгө көрүнбөстү ким тартсын? Ал деген көрүнбөйт да. Анда эмнени? Менин өзгөчө күнүмдү тартыш керек. Анан сен эмнеге аны тартпай атасың? Мен эмне тартышты билбей атам. Мен айлампага түшкөн эмесмин. Катамаранда да сүзгөн эмесмин. Билесиңби? Кээде кадимки эле жөнөкөй күн бактылуу, өзгөчө күн болушу мүмкүн. Чын элеби? Ооба, менин эң өзгөчө күнүм жөнөкөй эле жайдын бир күнү. Бирок бул күнү жарык дүйнөгө сен келгенсиң. Биздин кубанычыбыз, биздин сүйүктүү кызыбыз. Өз жүрөгүңө ишен. Ал сага эмне тартышты айтып берет. Макул, атаке, рахмат. Анан мен чоң айлампада айландым. Ал биик экен. Бийик имараттардан дагы бийик экен. Мына кызык. Бул менин жашоомдогу өзгөчө күн болгон. Чыныгы майрам. Абдан кызыктуу болду. Ал эми азыр өзүнүн өзгөчө күнү жөнүндө Бермет айтып берет. Даярсыңбы? Ооба. Биз сени угуп атабыз. Мен бир альбомго бүт тартып чыктым. Мына, карагыла. Мынакей сага. Бул жөнөкөй эле күндөрдүн бири, бирок мен үчүн абдан өзгөчө. Бул кадимки эле жаздын күнү болчу. Мен эртең менен эрте ойгондум. Тереземе күн жаркырап тийип, сыртта чымчыктар көңүлдүү сайрап жатышкан. Атам келди. Колунда жазгы гүлдөрдөн чогулткан чоң гүлдестерси бар экен. Ал гүлдөр өз боектору менен кубантып турсун деп алып келиптир. Анан ал биз жайлоого барабыз деди. Байкемдикине конокко. Мен эч качан үйдөн алыс жака барып көргөн эмесмин. Анан абдан кубандым. Жол бою мен терезенин жанына отуруп бардым. Ар кандай үйлөрдү, талааларды, бийик тоолорду, жада калса түлкүнү да көрдүм. Айланадагы дүйнө абдан өзгөчө экен. Анан биз жайлоого келдик. Ал жакта көп койлор жана жылкылар бар экен. Анан алар кызыктуудай маарап жана кишене батышты. Анан биз майрамга даярдандык. Мен апама жана жеңеме камыр жайып, буурсук жасаганга жардам бердим. Жана дагы башка таттууларды. Мага аларды жасаган абдан жакты. Анан атам келди. Ал мени ээрге отургузуп, өзү аркаман отурду. Биз кечке ат минип жүрдүк, зуулдап. Кандай сонун! Мен дагы ушундай күндү өткөргүм келет. Андан ары эмне болду? Анан мен башка балдар менен ойнодум. Жеңем мага кийизден жасалган сонун оюнчуктарды белекке берди. Бул абдан көңүлдүү болду.
Кеч кирди. Биз баарыбыз оттун тегерегинде чогулдук. Мен комуз черттим. Атам болсо ырырдады. Баарына абдан жакты. Анан бий башталды. Мен дагы бийледим. Атам мени колуна алып, анан биз көңүлдүү айландык. Эң сонун болду. Анан баарыбыз чарчаганда чоң атам бизге кереметтүү жумак айтып берди. Жолунда кездешкен бүт кыйынчылыктарды жеңген өзгөчө бир кыз жөнүндө. Түн кирди, мен аябай уйкум келди. Атам мени боз үйгө алып барып, жылуу төшөк жаап, түнүң бейпил болсун деди. Анан мен уктап калдым. Ошо бул менин жашоомдогу эң өзгөчө күн болду. Бермет, сен кандай азаматсың? Бизге сенин өзгөчө күнүң абдан жакты. Рахмат силерге. Балдар, силердинчи өзгөчө күнүңөр кайсы күн? Силер дагы ал жөнүндө сүрөт тартсаңар болот. Анан ал жөнүндө досторуңарга жана жакындарыңарга айтып бергиле. Ал эми азыр коштошчу убак келди. Көрүшкөнчү, балдар жана кыздар. Кайрадан көрүшкөнчү, достор.